Аллах Тааланын каалоосу менен кечээ күнү эрте менен Туркияда жана башка жерлерде болуп өткөн 7,7 жана 7,6 магнитудалуу жер титирөөлөр бүтүн дүйнөдү титиретти. Акыркы маалыматтарга караганда 10 областта болгон жана көптөгөн имараттарды талкалаган эки күчтүү жер титирөөдө 3 миңден ашуун адам көз жумган жана 20 миңден ашуун адам жаракат алган. Жана бул сандар дайыма артып жатат. Азыркы убакта ошол жерлерде куткаруу иштери уланып жатат. Сирия жерлери, Халап, Иклип, Антокия бөлүктөрүндө дагы зилзала болуп жоготуулар чоң. Сүрөттөгү талкаланган жол Антокия жолу, Иса алейхисаламдын элчилери жүргөн жол. Туркия жана башка жерлерде болуп өткөн катуу жер титирөө менен тууган элибиз жана диндеш мусулман бир туугандарыбызга чоң жана чын дилден көңүл айтабыз. Жер титирөө натыйжасында өлгөндөрдү Аллах Таала макфиратына алсын. Шейиттер катарында кылсын. Бактысыздыкка сабыр жана жеңилдик берсин. Жаракат алган жана оорулууларга Аллах Тааладан шифа сурайбыз. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Албетте биз Аллахтыкыбыз жана албетте биз ага кайтуучубуз. Ушул күндөрдө дүйнөнүн башка көптөгөн мамлекеттеринде дагы бир катар түрдүү даражадагы жер титирөөлөр болуп жатат. Индонезияда 4,5, Нью-Йоркто 3,8, Мексикада 4,1, Японияда 3,9, Түндүк Атлантика океанында 5, Тайванда 5,1 магнитудалуу жана башка бир катар жерлерде силкинүүлөр болду. Имам Ахмадтан риваят кылынган хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бир катар кыямат белгилерин санап, анын ичинде жер титирөөлөр көбөймөйүнчө кыямат күн болбойт деген. Зилзала, жер титиреши Аллах Тааланын аят белгилеринин бири болуп, пенделерини акыретте эстетүү, катуу азаптан эскертүү жана аларга алсыз экендиктерин сездирип коюу үчүн болот. Адам жер титиреген убакта алсыздыгын Аллах Тааланын жардамына муктаж экенин сезип, өзүн оңдоп, дагы да сергек болуп, салих амалдарын көбөйтүрүп, Аллахты көп зикир кылып, катааларынан тобо кылуусу керек. Раббибиз Кур'ани Каримде ушинтип айтат: Биз сага чейин башка элдерге да алар жалбарышы үчүн жапырчылык менен оору жөнөткөнбүз. Аллах Таала ислам үммөтүнүн мурдагыларга дагы пайгамбар жиберген. Алардан пайгамбарларынын дааватына жүрбөгөндөрдү оор апааттарга дуушар кылган. Балким ошондон улам башына оор күн түшкөндө өзүнө келип эсин жыйып, катаасын түшүнсө жана ыйман жолуна жүрсө деген максат көздөлгөн. Аларга биздин азабыбыз жеткен кезде алар жалыныштыбы? Бирок алардын жүрөктөрү карарып калган эле. Шайтан алардын кылгандарын кооздоп көрсөттү. Алар качан өздөрүнө эскертилгенди унутушканда, биз алардын алдындагы бардык эшиктерди ачып койдук. Алар өздөрүнө берилгендердин бардыгына кубанып жатышканда, биз аларды капысынан азапка алдык. Мына эми алардын үмүттөрү үзүлдү. Башкача айтканда, алар каалагандарынан да артык таттуу тамактарга көмүп ташталган. Бирок ыймансыз келген таттуу тамак жакшылыкка алып барбасы анык. Капыр мушриктерге бул нерселер берилсе, өзгөчө бардык нерсенин эшиги ачып коюлса, демек артында башка сөзү болот. Мындай болуусун ойлоруна дагы келтиришпеген эле. Капыстан Аллахтын азабы аларды алды. Эми тобо кылууга мүмкүнчүлүгү калбады. Анам сүрөсү 42-44 аяттар. Наби саллаллаху алейхи вассалам дайыма Аллах Тааланы зикир кылып, таңкы жана кечки дуаларды айтып жүрөр, жана үммөттөрдү да ушуга даават кылар эле. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхума Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтар эле: Бардык зикир жана дуалар катарында мына бул дуаны дагы эрте-кеч таштабайт эле. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Манisi, Аллахым, мен сенден дүйнө жана акыретте аруулукту сурайм. Эй Аллахым, динимде жана дүйнөмдө, жакындарымда жана мал дүйнөмдө кечирим жана аруулук сураймын. Эй Раббим, авратымды бекит, коркунучтарымды амандыкка айлантыр. Эй Аллахым, менин алдымдан, артымдан, оң жагымдан, сол жагымдан, үстүмдөн сактагын.
Ey Rabbim, astımdan öldürүүңдөн senin kudretiň menen paana suraýmyn. Abu Davud jana Ibn Maja riwayaty.